Бүгүнкү күнү Түркияда 68 миңден ашуун биздин жарандар эмгектенишет экен. Мына 70 миңге жакын биздин кыргыз жарандары, анын ичинде 60% кыз келиндер, 60%дан деле дээрлик көпчүлүгү кыз келиндер ошол тейлөө тармагында, үй кызматчысы, дээрлик көпчүлүгү үй кызматчы, мейманкана тармагында, коомдук тамактануучу жайларда, анан балдарды жана кары картаңдарды багып, карап иштеп жатышкандар. Мигранттардын ошол 60%дан ашуун кыз келиндердин бүгүнкү күндөгү тушугуп аткан, ар кандай эмгектик, зордук зомбулукка, турмуштук оор кырдаалдарга кабылып аткан өздөрүнүн ошол турмуш тагдырлары жөнүндө айтып беришти. Кыргыздын кыз келиндери турмуштук оор жагдайдан, ажырашуулардан, зордук зомбулуктардан, жашоодо жетпеген чектелүү турмуштук кырдаалдардан улам ошол